Камчы кыргызды кайра оңдогонуң, элиңдин келечегин болжогонуң. Камчынын эмгегин жогору баалайлы эр азамат деп ага жакшылыкты гана каалайлы. Кудайым өмүрүңдү берсе экен, сага кетпес оомат келсе экен, үлгү болуп эл башкаргандарга тамырлап кеткен коррупцияны жойсо экен. Элиң үчүн жасаган эмгегиң ыйык, абийир таап, барктуу болуп башың улук. Камчы досуң экөөң республиканы оңдоду деп айтылат, атыңар тарыхта алтын тамгалар менен жазылып калат. Бардык чындыктарды ачык айткыла, нысабы жоктордун уурулугун тапкыла, жегиштерди кустуруп милдетиңерди так аткаргыла, Кытайдын карызынан кыргызды куткаргыла дегим келет. Өмүр берсин ушу балдарга, оомат берсин. Анан жогорку кеңештин депутаттары бар, уяты жогороктары да бар, отурат ошол жерде. Мына ошолордун ичинде мен бир жигитке мындай айткым келет да. Мени Чыйырчыкта Алимбек Татка атындагы Чыйырчык лыжа базамы 11 баш кесерди барып талашып көрдү. Жанар Акаев деген. Анан уялбай жогорку кеңеште отурат. Ал мыйзамды тебеле ойногон бала экен. Биздин кайрылуубуз биз Кыргызстандын жарандарыбызда бүгүн 19 февраль күнү Бишкек Москва самолету менен Шереметьево аэропортуна келип конгонбуз. Биз Кыргызстанда жана Лалов аркылуу, фирма аркылуу договор түзүп, именно мен лично Lucky Job фирма аркылуу тозуп, договор түзүп, мынакей договор алдымда турат. Ал договор менен биз Москвага келгенбиз. Москвадан бизди Улук деген жигит тозуп алды. Тозуп алып, бул договор бар деди, ачык эле айтты мага. 40 сааттык устный договор деди. Бул жердеги шарт менен алардын айткан шарты келишпейт экен, чынын айтканда. Анан мага кейиштүүсү мен бетиме айтып салды. Силердин 5000 сомуңарды алып, ошол жердеги фирма силерди алдап туруп бул жака жөнөттү деп көзүм айтып салды. Бул билбейм, удар ниже пояса болуп калды. Ошон үчүн мен кайрылуум. Ушул ситуация боюнча бул жерде мен жалгыз эмесмин. Биз бүгүн 40 бала учуп келгенбиз Бишкектен. Мынакей бардыгы 40 бала учуп келип, ушунун бардыгы ушул көйгөй менен турабыз. Бизди кандай десем, Кыргызстандан кул катары эле жөнөтүп жиберсе керек. Билетиңерди алып бердик деп эле. Анан биздин кайрылуубуз ушул ситуацияны мамлекеттик масштабта консулство болобу, МВД болобу ушул көйгөйүбүздү жараттыгына караштырып берсеңер, анткени бул жерде барар үй жок, чөнтөгүндө акчасы жок балдар бар экен. Мына турабыз. Эртең мененки саат 7-те учуп келгенбиз, ошол бойдон ачка турабыз, чынын айтканда. Болушко бир уртан туучу элекпиз. Ошону чечип берсеңер, сураңыз. Ошол мен да кошулуп кетейин дегенмин. Бул эртең менен бүгүн таңкы саат 7-ден 5 мүнөт өткөндө 19 февраль таңкы саат 7-ден 5 мүнөт өткөндө Бишкектен 40 бала учуп келдик. Lucky Job деген фирма аркылуу. Бул жерде Lucky Job менен бул азыркы фирма кайсыл? Matrix менен Lucky Job договор түзүшкөн экен. Ошол договордун себеби негизинде биз келип жумушка орношолу дегенбиз. Бул жерде Matrix'тын бир өкүлү келип бизди тозуп, ошол айтып калды. Мына бул трудовой договоруңар силердин дейт. Устный 40 саатка эле жарайт дейт. Анан бул жерде жазылып турат. Работник имеет право депчи. Изменение и расторжение трудового договора в порядке на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами дейт. Бул договордо жазылган бизге рабочий график 5-2 күнүнө саат 8 иштейт, саат 8 саат иштейт. Жатаканасы бекер, тамак ашы болсо бир адам 300 рубльга тамак жесе 150 рубльден жумушчу төлөйт, 150 рубльден жумуш берген адам төлөйт деп сүйлөшкөнбүз. Бирок ошол Matrix'тын өкүлү договорду карап туруп эле айтты. Бул договоруңарда жазылган пункттардын баары калп деп. Общежитие жатакананы өзүңөр төлөйсүңөр, тамакты өзүңөр төлөйсүңөр. Ар бир коробкага 2 рубль 90-70 тыйындан эмес, 1 рубль 40 тыйындан төлөйбүз деп. Анан
мына ушул эртең мененки келген 40 бала болуп, азыр эртеден бери аэропортто отурабыз. Башка бара турган жери жок. Өлчөбүз, таамдар өлчөбүз. Тамагы жок, ушул эртеден бери аэропортто отурабыз. Ушуну көргөн биздин Кыргызстандын жанагы посольствосу Москвадагы ушуну көрүп бир жардамыңарды берип деп ойлойм. Шереметов аэропорттон күтөбүз. Шереметов аэропорттон күтөбүз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен силерге өтө маанилүү өтүнүч менен кайрыламын. Биринчиси, ушул видеону аягына чейин көрүп чыгып, тааныштарыңыздарга, туугандарыңызга, жакындарыңызга жөнөтүп коюңузду суранамын. Ушул видеодо менин президентке болгон кайрылуум Кыргызстаныбыз үчүн, ар бир жараныбыз үчүн өтө маанилүү деп эсептейм. Экинчиси, ушул видеону жөнөтүп президентке жеткизип койгонуңуз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Кайрылуум. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич, мен Кыргыз Республикасынын жараны Кенжегазиев Азамат Өмүрбекович сизге кайрылам. Азыркы учурда Кыргызстаныбыз өтө оор акыбалда болуп турган кезде мен өзүмдүн жеке кызыкчылыгымды ойлобостон, чет мамлекетке кетип калбастан, ошондой эле жеке бизнес иштерге киришип кетүүдөн токтонуп, ички патриоттук сезимди дүрүктүрүп, Кыргызстаныбызды тез арада өнүктүрүүгө чоң салымды кошуп, иштөөгө даярмын. Садыр Нуркожоевич, сизден суранарым, бетме-бет отуруп, өзүмдүн иштеп чыккан программамды, стратегиялык жана прогрессивдүү долбоорду сизге айтып берип, ошону жогорку деңгээлде каралышы зарыл деп эсептейм. Азыр ушундай сизге кайрылуу жазуумдун себеби, мен өзүмдүн жогорку потенциалымды билип туруп, Кыргызстаныбыз мекенибиз ошондой долбоорго муктаж болуп турган кезде айтпай же иштеп чыгара албай калсам, бул эң өкүнүчтүү жана кечирилгис менин катам болот деп эсептейм. Рахмат. Союздун тарашына дагы Мадумаров кол койгон деп айтып чыкса жакшы болмок да. Эми дарыланып жатканда да тынч койбодуңар. Айтууга мажбур болом. Бул ошол бүгүнкү бийликтин аябагандай бир алсыздыгы. Алардын ушунчалык түркөйлүгү. Же болбосо бир сабатсыздыгы десем эле күлө берчилеңер эмнеге эле сабатсыз дейсиз деп, сабатсыз экендигин өздөрү күн санап көрсөтүп атат. Сүйлөгөн сөздөрүнөн, жазган каттарынан, кабыл алган мыйзамдарынан. Бул сабатсыздык. Ал жердеги кагаз, келишим, протокол деп аталат. Протокол менен бир жер бир мамлекеттен экинчи мамлекетке берилбейт. 1 килограмм күрүч алып өтөсүнбү, май алып өтөсүнбү, чай алып өтөсүнбү? Биздин кыз келиндерди чечиндирип алып караганга чейин жеткен. Абдан жаман жагдайга жеткирип койгон. Биз бул маселени чечишибиз керек эле. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз менен тажиктин ортосундагы чек ара такталган эмес. Талаш жерлер көп. Биз ошондо айттык, талаш жерлер боло берсин, өзү жүрө берсин, тактала берсин. Мүмкүн 10 жылдан кийин, мүмкүн 30 жылдан кийин, мүмкүн бизден кийин бир жакшы муун келет, мына ошолор чечип калар. А бирок бүгүнкү күндө жашоо уланыш керек да. Бүгүнкү турмуш токтоп калбашы керек да. Биз болгондо дагы ошол 2011 жылга чейин Эгемен Кыргыз автожолдору деген бир программабыз бар эле. Мына ошол жолду биз алалы, себеп тажиктер электр энергиясын алып өткөнгө, биздин чек арадан, биздин жер аркылуу өткөнгө мажбур. Баткен Канибадам. Биз ошондо айттык, макул, силер электр сымын биздин жерден тарткыла, а бизге ошол жерди бергиле. Биз ошол жерге көпүрө куралы, биздин Сүйлүктүдөн, Лейлектен, Баткенден чыккан бир да жаран тажик жерин баспай, баягындай кордуктарды көрбөй, текшерүүдөн өтпөй, өз эгемен жолу менен өтө турган болсун деп, бул аябагандай мыкты келишим. Ошон үчүн алар текстти толук көрсөтө албай атат. Бул мыкты келишим. Анан эмнеге бул чуунун чыкканын дагы билем мен. Чоо жайын атайындап ушул бийлик тарабынан чыгарылган сыяктуу. Неге? Соңку сурамжылоолор боюнча Мадумаровдун кадыр баркы аябай көтөрүлүп кетти. Элдин ишеними аябай көтөрүлүп кетти. Болгондо дагы мына ушул ар дайым шайлоолордо аябагандай көп добушка ээ болуп атат. Мейли Москвада болсун, мейли Аксыда, мейли Алабука, мейли Чаткал, мейли Баткен областы болобу, же Өзгөн району болобу, сыр эмнеде?
Жаныбакат району сыр эмнеде. Биз эмне кылышыбыз керек? Баягы кыйкырып жүргөн каркыра элге өтпөй калды. Бул товар эскирип калды. Мындай чирип калды да сасып. Өтпөй атат да. Эми бир жаңы товар ойлош керек. Эмне болгон товар? Ушуну атайын уюштурулуп, ушул чуу чыгарылып, анан жанагы кагазды берип, ал кагазды дагы жанагы өзүнүн атын туура жаза албаган бир депутат тарабынан кеткен. Ал илгерки бийликтин чөнтөгүнөн түшпөгөн бирөө эле өзүнүн мындай бир кара бизнестери менен кыргыз жигитине жарашпаган, кыргыз баласына жарашпаган бир арам бизнестери менен жүргүзүлүп аткан иштери менен ушундай болуп белгилүү болгон инсан